Буга чейин биз бул 3-чү жолу болуп атат, ар бир жекшемби күнү болуп аткан. Бул жерде ошол референдумга жок деп атат. Референдум өткөрө турчу убакыт эмес. Бул бир, экинчиден азыркы баш мыйзамдын иште баш мыйзам үчүн жана азыркы жаңы сунушталган конституцияга мындай жок деп чыгып атабыз. Эми азыр конституциянын жаңы эле сунушталган баш мыйзам долбоорун окуса керек көп адамдар. Ал жакта жаңы сөз жок да. Ал жакта супер президенттик, анан баардык бир мындай хан шайлагандай эле ошого алып баратышат да. Бул жакшы эмес да. Ошон үчүн биз чыктык, өзүбүздүн пикирибизди, көз караштарыбызды, позициябызды билдирели деп. Баш мыйзамдын долбоорунун кайсы беренелерине каршы чыгасыздар, кайсы көрүнүштөргө каршы болуп атасыңар? Ичин талкуулабыз келбейт, анткени ичинде бир эмес бир нече көптөгөн мыйзамдар болгон, алып өтпөш керек, болбош керек. Мыйзам сунушталып жатат. Мыйзамсыз нерсе Кыргызстанда жашабаш керек да. Мисалы, ошол азыр болсо бар депутаттар 80 депутат сунуштады деп жазган, бирок 80дин канчасы азыр отказ берди. Биз жазган эмеспиз, жокпуз. Бул бир. Экинчиси болсо азыр болсо конституциялык совещание деп туруп кеңешме түзүп койду да, конституциялык. Бирок ал кеңешмеде дагы президент президент эч убакта түзө албайт да, аны парламент гана түзө алат. Аны да бузуп атышат. Чыгылып азыр кандай жол менен болсо мыйзамдын баарын тебелеп эле өздөрү каалагандай калчап, каалаган нерсени кылуунун аракетин кылып атышат да. Бул жакшы эмес.